Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Биз Кара Балта шаарынын Луговой 64-үйүнө келдик. Бул үйдө өзгөчө өнөр ээси Топчубаева Мунус эже жашайт. Бүгүн биз сиздерге ушу улуттун баалуулуктары жөнүндө айтып бермекчибиз. Биздин маек сиздер үчүн абдан кызыктуу болот. Баарыңыздар көңүлүңүздөрдү буруп, эженин кандай өнөр ээси экендигине күбө болосуздар. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен эжеке. Кандайсыз? Рахмат. Денсоңуз жакшы. Аман эсен турасыздарбы? Жакшыбыз. Сизди рахмат. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Ошу сизди өнөрүңүздү элге тааныталы. Бүгүнкү күндө кандай жумуштарды жасап атасыз? Жаштарга эмнени үйрөтүп атасыз? Кыргыз элибизге бир мындай жакшы сиз жөнүндө бир баян куруп берели деп келдик. Жакшы, рахмат. Сымылда мастерскойуңузга баралы, биринчи мастерскойуңуздан баштайлы. Кандай жумуштарды жасап атасыздар? Азыр заказдарыңыз көп болуп атабы? Кудайга шүгүр, заказ жакшы эле болуп жатат. Чеберлериңиз чарчабай жакшы иштеп атышабы? Жок жерден чеберлерди таап келип, үйрөтпөгөн эми сырттан көчүп, квартирадан көчүп келгендерди жумуш менен камсыз кылып атам. Жакшы. Убагында период десе, период кириңиз. Өнөрканаңыз сонун экен да. Менин өнөрканам ушул кичинекей эле жерден эмгектериңиздин баары. Дүрия жолуңузда бар турбайбы? Дүрия жолугум бар, мен келин малымда кайненем берген жалгыз эле баласы бар эле ошол. Сиз жалгыз келин болгонсуз? Жалгыз кыздан бир эле кызы болчу эди. Ана мага берип кеткен, негизи үчөөдөн бирөөсүн концертке коем деп чалым жоготуп жиберди. Бирөөсүн кызга, бирин мага берген эле. Жакшы. Анан жаш келиндер турмушка узатып жатканда кыздар ушуну кийет. Анан аялдар мен кийсем уят да. Муну бизге окшогон, биз курактуу, сен курактуулар кийсе уят болот. Мун жаңы кыздар турмушка чыгып атканда кийет да. Азыр болсо баягы мода деп эле кемпирлери да уят негизи. Аны кийген. Аны мен көргөндөр эжебиз жашап кетиптир, эми турмушка чыгып жатабы деп уят кылат да, ошого кийбей жүрөм. Жакшы. Бирок буюрса кыздарыңыз турмушка чыкса, неберелериңиз чыкса. Неберелерим, кыздарым жөн эле кетип калды. Кийбей. Мен өзүм чоңалайлыкмын. Анан турмушка Мургапка түшкөнмүн. Менин чалым Мургаптык болот. Негизи алар деле ошол жактан барган эмелер. Ошол жакта жайгашып калышкан. Кайнатамдын аталары. Мургапта 17 жыл жашадым. 17 жыл. Анан 85-жылы балдарыбыз болбой калып, Чоңалайга келип балалуу болдук. Мен өзүм Чоңалайдан Жаштылек деген айылдан төрөлгөнмүн. Ошол жердин кызымын. Өзүм эми ал мезгилде биз сүйлөшүп тиеттеген жок эле да. Ал жанагы илгерки метелдегидей кыргыз кызым малга берет, кызыл көздү чалга берет деп калың алып эле мени өздөрү баспаган, өздөрү барбаган жерге мени берип койгон. Ал мезгилде өзүн көрүп пропускасы өткөзбөйт эле. Мен ата-энеме зар болуп, атам бу жашында эле өлүп калган. Зар болуп жүрүп, анан бул жака көчүп келдик да. Эмеге 85-жылы Алайга көчүп келдик. Ал жерден үй салдык. Анан кайра эле көчпөй эле коюлсаң, мал деле бар, бары жок эле бар эле. Болбостон мен туугандарым ошо кетип калды, мен да кетишим керек деп 95-жылы бул жака көчүп келдик. Бул жака көчүп келип, эми Кудайга шүгүр жаман эмес, аябай кыйналдым 5 бала менен. Онун ортосунда да көп тарыхтар болуп кетти, ага деле эме болуп, кайыл болуп жүрүп, анан Кудайга шүгүр ушул колумда үйрөнүп калган экенмин. Апама миң марта ыраазымын. Үйрөтүп коюп кеткен экен. Өзүм аракет кылып унутуп калган экен. Кайра эсиме салып, ушуну жаңыртып, кайтадан эске салдырган биринчи Динара Чочунбаева себеп болду. Бирөөдүн жакшылыгын унутпаш керек. Болбосо мен деле шмотка сатып ар жерде жүрмөкмүн тентиреп. Ушул өзүмдүн колумдун өнөрү боюнча сразу Динара чакырды, сразу эле тренинг кылып айдады. Ошол менен көзүм ачылып, аяк биякты көрүп, анан өнөрлү өлбөйт деген Кудайга шүгүр. Ушунчалык өзүмдүн колума жагып, колумдан анан ушул 200
Bularga doğusturoni dep jaman öğreniptirmin. Eki bettüdü, gajarını bilbeyt eken, termeni narındıktarda ele soğut eken, birok bilişbeyt eken, gajarı menem eküzdüğünde. Бул сонун жасап аткантырбайсыздарбы, азыр? Kudayga şükür özün körüp kança жылдан beri emgek kılıp işteymin. O dugusturoni eki bettü. Бул баягы эки беттүү Eküzdü. кетнери. Azır Мунун баары боз үйлөр үчүн элеби же адамдар дагы эмне жасаганга сатып алып атышат буларды? Özün körüp janagı emelerge Şorogo aparıp verdim ülörüne. Soparadağıdan men zakaz verip oşolordu jasadım, menin emgeklerim satıp aldı. Dasmiya satıp aldı. Dasmiyanın çoğun emesin, çarpayasın içi bütmenin kol emgeklerim. Kozdoldu. Ası dele Almataga dele alıp ketet kozduka. Kırgızlar көп alып atışabı emgekleringizdi je Kazakstandan köbürөөк? Kazakistan köbürөөк alat, Kırgızstanda dele alışat boz үйлөрүгө. Жакшы эле Кудайга шүгүр. Жакшы. Эми азыр ушул өнөрүңүздүчү Монус эже үйрөнөбүз дегендер барбы ошо? Үйрөнөм дегендер толтура. Анча мынчаса кайынсиңдилерим анча мынчасга үйрөттүм. Өзүң көрүп мен көп жерлерде жетим балдарга дегендей Баян Антоновкада 4 ай иштеп ошолорду үйрөтүп келдим. Кудайга шүгүр көйлө эмелерди эмгек кылдым. Анан өзүң көрүп 2000 жылы баштаганмын буну. Мурда апам үйрөткөн эде булардын баарын эле. Баш аягымды жей албай эле кандай кылсам болот деп базарга чыгып көрдүм, болбоду. Акырынан Динара Чочунбаева себеп болуп, ошол келип мага ушундайга тренинг болуп бер деген, ошонон эле бардым. Термени да билем, гажарын да билем, 200-дүүнү да билем, 5 кештени да билем, жөнөкөй ала таарды да билем. Ошонун үчүн баарын билем. Анан 200-дүүлөрдү желбоого алышат. Основно мага чоңдорун жанагы тегиришке алып эмени боз үйлөрдүн булар кереге чагы жуук тизгич дегенде үзүк болор булардын баары эле. А дегенден өзүң көрүп 2000-жылы баштадым буну. Ооба. Кыздарым менен ыйлап жүрүп этте эме кылып алдым. Анан өзүм Кыргызстандын баары региондорго барып эме тренинг болуп баарына үйрөтүп келдим. Анан 2003-жылы Будапештке барып баларды үйрөтүп келдим. Венгриянын эмесине барып. Мажарлар деп коет эмеспи? Алардын да баягы түбү кыпчак уруп. Жок, ал кыпчактарды алып келбеди. Аларды көрө албадык, жалаң эле венгерлерден. Эркектер согот экен, аякта аялдар кызыкпайт экен, эркектерди да үйрөттүм. Алар мындай термени билишет экен, анан гажары, анан эме 200-дүүлөрдү билбейт экен. Гажары үйрөтүп келдим. Азыркы заманбап жанакы үй эмеректеринин баарына мындай таарлар менен алар кресло, дивандардын баарын тыштап атышпайбы? Ошон үчүн алар эркектер ушул өнөрдү үйрөнүп атышат да. Азыр мындай Европада ушундай таарлар менен капталган эмеректер, үй эмеректери аябай мындай модада. Булунан эмес, жанагы Казакстандан да Астанада небелдерге жабыштырып жатат. Hoy bulbul gelini bazı tadı dönüyor. Keyiştin kanadı paradokun dönüyor. Keyiş vermeni de saldım sen bulbul gelini bakonun dönüyor. Hoy bulbul oh Монус эже ушул өнөрдү көп адамдар мындай
курганды билбейт да. Мисалы үчүн мен түз эле таар сокконду билем. Бул көчөттүн түрүн салганды билбейм да. А сиз канча көчөттүн түрүн билесиз? Ой, баарын эле билем. Баарын билем. Ар бир көчөттүн өзүнүн аты бар. Өзүнүн аты бар, өзүнүн 19 жиптик деген бар, 3 жиптик деген бар, 27 жиптик деген бар. Баарынын өзүнүн аттары бар, өздөрүнүн эмелери бар. Анан 115 жиптиктер болот. А мыналар 45 жиптик эле. Булар болсо 59 жиптик. Булар тегириштер. Тегириштер оо. Могу көчөттөрдүн аттарын айтып бербейсизби? Бүгүнкү күндө баарыбыз эле фермер таар дей беребиз. Мына чөмүч баш деп коет муну. 19 жиптик чөмүч баш. Мына карканатына да 3 жиптик. Мына сөзүн көрүп. Бул чейти тоок көзбү. Кайсы монбу? Жок. Бул 3 жиптик. Башка бул тоок көзү. Муну терип согуп бычак учу деп коет. Бычак учу. Баарында эмелери бар, аттары. Мыналарын да баары эле. А Кудайга шүгүр ушинтип эмгектенип, баары жерге барып келдим. Чет жактын баарын эле кыдырдым. Жөн барбай баары эле үйрөтүп келдим. Кудайга шүгүр. Бул буюмдарды дагы жасап баштаган турбайсыздарбы? Ашкан жанагы артып калган калдыктарды 1 метр 2 метрлер калып калгандар ушундай кылып койдук. Кимдер сатып алат? Кайсыл жактарга сатасыздар? Бүгүнкү күндө суроо талаптар барбы ушул буюмдарга? Эми кызыккандардын Кыргызстандан деле алгандар бар. Чет жакка да биз эми баштадык. Метражым жакшы өтүп жаткандан кийин анан кесиндилерди жөн эле берип жүрдүм эле, анан өзүм жасай баштадым. Анан мондойлор 1 метр 2 метрлерге заказ бергендер толтура эле болот, бирок жүн жипти жасаш керек эле да, бул эменин жиби болуп жатат. А буларды сиз тиги таар кылып курап койгон турбайсызбы? А ушулардын калдыктарын курап мондой кылып койдум. Калдыктар калбасын деп. Мынтип. Бул эми тиги синтетика паластарга, килемдерге караганда жууп кайра уруна берет, колдугун, сапаты, бышыктыгы. Анан үйгө баягы мындай улуттук көрүп бергени дагы аябай жакшы да. Мен урунам ушундайларды үйгө салып, аябай жакшы көрөм да. Азыркы жүнгөтөйлү деп атабыз. Заказ көп болуп атат. Азыркы заманбап үйлөрдүн ичине дагы салса булар аябай жакшы да. Эң негизгиси ошо биздин бүгүнкү сиз менен баян куралы деп келген максатыбыз элибизге ушул өзүбүздөн өндүрүлүп аткан колго жасалган буюмдарды таанытып, сизге окшогон салттуу билимди алып жүрүүчүлөрдү таанытып, ушул сиздер жасаган буюмдардын баардыгын өзүбүздүн жергиликтүү эле адамдар алып, бүгүнкү үйлөрүбүзгө жасалгаларыбызга пайдалансак деген максатта тартып атабыз да. Моорекил куржун жөнүндө кичине айтып бербейсизби? Эми куржун жөнүндө айтсам, куржун илгертен бери эле атка салып жүргөн эле эме да, бул тамак ашыны салып, кийим кечесин салып алып эле жүргөн эме. Азыр бул эркек баланы үйлөсөң, ушуга бир жагына этти салып, бир жагына жанагы кешик алып барып, нампаны салып алып барат. Азыр деле бар бизде эме бу. Салт бар, азыр деле ооба, баарыбыз эле келин алып кыз узатып атабыз, бирок көпчүлүк адамдар жанагындай түйүнчөккө түйүп, анан себет жасап, же болбосо бир коробкаларга, дүкөндүн коробкаларына салып атпайбы? А негизи илгери ата-бабалар ушул куржунду пайдаланган. Куржунуңуздун баасы канча? Баасыны 7000 деп турам, 6000ге деле берет. Жакшы, баасы деле жакшы экен. Жүрүңүз, анда ушул өнөрүңүздүн мен үчүн дагы аябай кызык да. Мен да буга чейин кызыгып жүргөм, мындай кантип курат, ошо курганда кандай өзгөчөлүктөр бар, кандай салттуу билим бар, философиялык маанилери кандай. Ошол жөнүндө билгим келип, атайын келдим. Көрсөтүп бериңиз. Көрсөтүп берейин. Жүр. Монус эже, сиз азыр тегириш боз үйдүн жасалгасы болгон жабык башынасына тиге турган тегиришти жасалганы соккон атыпсыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, бул казык курганындагы эме кылган основной ушуда, бул жерге эме кылып, бул кайылынет. Бунусу эркеги, бунусу ургачысы байланат, үстүндөгүсү эркеги.
О, байлаганы азыр сиз күзүк деп атасыз. Күзүк деп атам. Күзүктө бургачыны байлап атасыз. Бургачысын байлап. Үстүндөгү эркеги. Бу эркеги бош экен, Жок. Эркеги бош эле. Кийин эме кыз күйөө башта эме байлаганда эркеги байланат. Азыр бул жанакы согуп атканда, тарды согуп атканда дагы көрсөтүп бересиз да, ортосуна аркак салганда да булар орду алмашат да. Эң негизги ушул өрмөктү куруудагы Бул курууда бир ыкма, ушуну көп адам билбесе керек. Мисалы мен билбейм да муну кантип куруш керек. Канча жип бул? Бул 59 жиптик. Четиндегини котсоң 14. 14 59-га 59-га 73 болот экен. 73 болот. Жазы эле болот экен да ошондо. Эми 25 сантим 26 сантиметр түшөт. 26 сантиметр түшөт экен, Жазысы. Буга кандай көчөт салынат? 40 шак дейт жанагы эмелердин өзүнүн. Мисалы моого окшогон эмелер түшөт. Илгерки көчөт түшөт экен. Илгерки көчөттөр. Бүт эле илгерки. Бизден эми өзүбүздүн чыгармабыз дугустроныйга көчөт чыга берет, түшө берет. Биз жана куушкан балыктарды чыгарган элек 2006-жылы. Ошол эме болуп автор болуп калынды. Сиз өзүңүздүн чыгармачылык автарды көчөт. Анан гажары калды бойлу көчөт түшө берет айлана. Гажары оңой, бирок аркасы сантырак болот да, ошол үчүн эле туристтер корко берет экен аларды алганда. Артым неге мындай деп. Ал техниканы кичине түшүнүшпөйт да, бирок кажары илгери эмнелерге пайдаланылган? Кажары илгери анын жан термеге окшош майда чүйдө ичине тыгылып калбайт. Ол материалга окшош жипжылмакай болот. Бети бир, анан экинчиси атка, шалчага колдонулат. Ат жабууга. Ооба, аттын жабысы колдонуп жүргөн кажары. Анан жерге салган таар. Жерге салса деле болот. Тамга илсе деле. Анан көбүнчө эле эме жак баштан кийин тегиришке колдонуп жүргөн кажарына. Термен анча деле алар. Бизде пасыраак Кыргызстанда региондорго жараша ушул өзгөчө өнөрдү баалап баягы түшүнгөн адамдардын эмгектерин карап жүрөм да. Бирок кажарыны көрбөйм да. Эмнегедир көлдө, нарында, таласта кажары жок. Ушу түштүктө айрыкча чоң алайда кажарыны билген, ушул өнөрдү билген адамдар бар да. Анан бүгүнкү күндөчү монус эче ушул сиздин өнөрдү билген канча адам бар? Канча кыз келин билет ушул өнөрдү? Эми баары эле терме билишет. Дугустроюндан деле биле бербейт. Бар эми, жок дебейм, бар. Эми кажарыны үйрөнсө болот. Баарыны бирдей териш керек да, асты үстүнө окшош кылып колдо терип жатат. Анын бүтүшү салы татаалыраак болот, ошого үйрөнүшпөйт, аны кызыкпайт, көбүнчө эле термеге өтүшүп кетет. Эми өзүң көрүп, мен өзүм жалгыз эле баштап ушул ийгиликке жеттим. Аллага шүгүр, азыркы моментте 55 адамга жумуш берип атам. 55 адам жок жерден сизден ушул жерден жумуш алат. Көчүп келгендерге жок жерден болсо да казып болсо да акча таап бергенге аракет кыламын. Мисалы ушундай таарды соккондо метрине төлөп бересиз да, эмгек акысына. Анда ошол кандай согулуп атат, ошол согулуш ыкмасын көрсөтүп бербейсизби? Көрсөтүп берем анда.
Монус эже сиз азыр 200'дү согуп атасыз, Бул көчөттүн аты эмне? Bunun аты эмеле? Кочкорок мүйүз. Жакшы. Айтып бериңизчи, бул термеден эмне айырмасы бар? Термеден bunu эми асты үстүн терим. Термеде үстүн эле терип кетесиң. Бунда эки бети көчөт бирдей түшүш үчүн астын үстүн бирдей терип кетиш. Бирдей тереткен, аркакты тергенден кийин өткөрөт экен, А термеде аркакты салып алып, Биринчи аркакты өткөзүп алып туруп анан кийин аяктан согуп берет. А бул эме болбойт. Ушул ыкманы көп адамдар билбейт да ушуну. Бизде мисалы көлдө момундай эки бети бирдей түшкөн көчөттү көп адамдар билбейт, сого албайбыз да. Мә кызым, сен согосуң? Бой кояйын. Сок. Отур. Келе кой. Рахиманын сокконун көрөлү анда. Рахима не береңиз? Не берем бул? Быйыл канчанчы класс болдуң, Рахима? 10-чы класс болдуң? Нече ара кыз? Не бар акып иштеп? Терме билет, жана ук тизгичтерди. Эки досторун үйдө үйрөнсүн, бул келечекте менин ордумду басып кететкан, эки жака семинарларды өткөзүп аткан кыздардан болсун. Өзүнү өзү, бирок дизайнерлик шыгы бар. Көйнөктөрдү дартып, мына өзүнүн үстүндөгүлөр бүт өзү тиккен. Жакшы. Демек, кичинекей кезинен жаныңызда жүрүп көп нерсени үйрөнүп аткан турбайбы? Термелерден анча-мунча, бана арткан эле немеден шу тикти. Сумка-пумкаларды мен колум тийген жок. Калп эле айтыштын керек. Шу тикти. Апасыга да анча-мунча эмеледи, шу эле айтат. Шу үйрөтөт. Рахима, канча жашыңан баштап терме согуп үйрөндүң? 12. 12 жашыңан баштап, Канча терме соктуң 12 жашыңан бери? Бакыртып канчаны согду. Пандемияда жибектерди согушту. Мен да соктум, бул да сокту. Мен экөөбүз жарышабыз баягы ичкеден согуп. Бетим кошкон. Мен 200 соктум, бул терме сокту. Анан бул да 200 согуп берди. Бул срочный болгон заказдарды. Тез бүтүрүп бер деп шуга жалдырайм айлана. Анан жибектен соккондорду өзүң көрүп, булар ондой эле эме кылгысы келбейт да, жоон аркак салып. Ошо мен да байкадым, азыр Рахима отурганда бир 10 мүнөттүн ичинде бир 10-15 сантиметрди сокту да, эме мындай колу тез кыймылдайт экен, тез арбытат экен. Жаштарда азыр булар көптөгөн кыздар азыр тиктокто, телефондо эчтеке кылбай эле отурушат да, бул өнөрдү үйрөнүп алса, бул мындай акыл эс тутумду дагы жакшыртса керек. Бул кыз пайдалуу. Кечке курун уйларды бүт баарын ушу сайт. Саагандан мурда эмени жана питиничканы ушул иштетет. Апасы жөн тигет, питиничка бул иштетет. Анан мен бир таркыраган машина дагы алып келип бергенмин. Телефонго убактың деле жок экен да, Рахима, Жакшы. Мектепти жакшы окуйт. Ушул термеден көчөтү дагы, түсү дагы мындай заманбап экен да, аябай жакшы экен. Мисалы, биз көбүнчө туристтер менен иштеп атабыз да, анан ушул туризм жагында ушул термени пайдаланып, рюкзак, сумкаларды жасаса, жанакындай допуларды гүлкайыр бул маңдайларына ушул таарлардан, термелерден коюп сатса, метражный саткандан көрөк, силер ошондой буюмдарды көбүрөөк жасап сатсаңар, аркакта кичинекей кылып салган жакшы өтөт болот. Ичке аркак салса, доңкойтуп салган үчүн бул боз үй элек. Бул боз үй үчүн азыр, Боз үй үчүн.
Бирок ошону аркагын ичке кылып туруп ошол кийим кечектерге дагы ушул элементтерди пайдаланып ушундай согуп берсеңиздер, дизайнерлер дагы алып жакшы кийим кечектерди тиксе керек. Ой, мен де кызымдан да кыйын согот элем. Кыйладан бери отурбайбы, зарем болуп калыптыр. Бул эмени айтып берчи. Мына азыр жиптин эмесин айталы. Жипти кандай терип атасың азыр көчөткө? Бул астабат, бул көтөрүлөт, бул кирет. Кемен мана жана мананан неме кылган мынакей. Мынанан терилген, мынакта актай болуп түшөт, көрдүңбү? Неме жипти байкадың? Жибек аралаш, көрдүңбү? Түрктөрдүкү. Жакшы экен да. Жиби жакшы. Монус эже, бүгүнкү күндө базарларда аябай көп Түркиянын килемдери сатылып атат, Кытайдын килемдери сатылып атат. Көпчүлүк адамдар ушундай сиз жасагандай таарларды базарлардан көрүшпөйт, анан баалары кандай сатасыз, бул канча сомдон сатасыз? Мисалы, ошол эле 40-50 миң сом, 100 миң сомдук килемдерди сатып алышат, бирок ашып кетсе бир 10-15 жыл урунат деле анан ал килемдерди ыргытат. А булар болсо кылым карыткан кол эмгектер да, булар канчалык эскерген сайын жууп тазалап койсо баасы ошончолук өсөт да булардын. Анан бүгүнкү күндө ушул таарларды кантип жасап атасыз, каяка сатып атасыз, баалары канча, ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Буну баалаган өзүң көрүп, буну ийирип, чыйратып, мына дыгыстырууну эки жагы бирдей экен, бул жагы да, ал жагы да салына берет, эки беттүү. Bunu bir yıl emek kılasın, yiyirsin. Taza cündön. Taza cündön, kolun cündön. Bir yıl yiyirip, anan kolun sokkonu koyun bir ayda bütöt. Tigip mınanda kılıp, iki jağın tegi montu tigip çıkat. Görün mü bütken? Bunun öyle aylanayın bir 10 gündü aladı. Uşul özünün ele jeldiginin 40'ındısın ele alıp tigiletti. Kayra tigip çıkat eken. Emgege oğur. Emgege ayabay oğur. Emgek tüküp talap kılat. Бирок 60 миң деп турабыз. Сен айткандай эмеден көрүп бул эле жакшы турецкий эмеден. Алардын синтетикалаш. Булар чистый шерсть. Размери канча, көлөмү канча, узундугу? 3,5 метр. 3кө 3,5 метрби? Же 3,5 метр? 3,5 метр, ширина 2,50. 2,50 экен, Бирок 60 миң сом ушунчалык эмгекке мен ушундай жасасам, 1 жыл жүндү ийирип, анан согуп ушинтип жасасам, 60 миң сомго сатпай эле үйүмө салып же бала чакама салып койсоң бала чакама эстеликке калтырат элем да. Мына бүгүнкү күндө ушул жасалган буюмдар ушундай баалуу, улуттук баалуу нерселердин баары бааланбай, баары синтетика килемге өтүп заманбап буюмдарды пайдаланып атканыбызда 3,5 метр узун. Абдан жакшы экен размери дагы. Бул жакта дагы шалчаларыңыз бар экен. Эми азыр ушул бул эми 2 беттүү өзүң көрүп. 200'dü. Mınake bunu bütüşü de kıyın özün körüp. Bunu urunganda 2 jak betine keleli urunup sala verse bolot. A bu jуулганда boyogu чыкпайбы? Жок, жок, муздак суга. Муздак суга эле жуунуп. Буну кайра эле эме кылып койсоң да эме боло берет. Жакшы колдонсоң жуубай эле эме кылып койсоң болот. Бул 200, 300, 400 деле жылдыкты карып аткан эмелерде колдо жасалган. Жакшы. Өңү менен. Монусу эже бул таар кызыл кара мен чоңалайдан да көрдүм белем, ушул түстөрдү чеберлер көп пайдаланылганын. Бул да таза жүн жиптен согусуз, Бул да жүн жиптен бардыгын даярдап койдум, курдум, бу келин сокту.
40 000 деп жатам. Бул кайры. Бул эми эме кибеттүү эмес, бир эле беттүү. Абдан жакшы. Өзүбүздүн эле эмебиз жакшы эле. Өзүбүздөн өндүрүлгөн продукцияны ошо элибизге сапаттуулугун, пайдалуулугун жакшы түшүндүрүп, анан ушул буюмдарды элдер түшүнгөндөр алып эле кетип атат. Болгондо да чоңдор алат да. Анан карапайым бизде каякта акча болот эптеп эме кылса ала албайт аралар. Сурап кетип калат. Көпчүлүгү ала албайт. Бирок жанакы Кытайдын 2-3 синтетика килемдерин алгандан көрөк бул таарларды алып пайдаланса, ден соолукка пайдалуулук жагы аябай чоң болот. Чоң болот, ооба. Эже бул жасалгаларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, бунун баардыгын биз музейлерден эле көрөбүз да бүгүнкү күндөчү. Мен аябай таң калып атам, ушундай жакшы сапатта бүгүнкү күнгө чейин ушул энелериңиздин жасаган буюмдарын, ошолор урунган буюмдарды жакшы таберикти сактап жүргөнүңүз жөнүндө айтып бербейсизби? Мен көрүп алып таң калып атам, могул тыйындардын баарында арабча жазуулар бар экен. Эми араб тилин билгендер окуса керек бул эмне деген жазуулар экенин. Бул жерде император Николайдын тыйыны экен, күмүш тыйын экен. Ошол мезгилдеги да. Ооба, за спасение дейт. За спасение погибших. Значит, бул бир медальдарбы же кандай эмне деген кылымдарды карыткан эмгек экен. Бул 24-жыл. 24-жыл тыйындар дагы бар экен. Бул жердеги сайма жөнүндө айтып берсеңиз, ушул саймага аябай кызыгып жүрөм да. Жөнүндө айтып берейин. Моголорду кийин эле элдер кызыбызды турмушка чыгарып алалы деп беришип алып, арасынан жулуп алганда мондой тыйындар күмүш жамбыдан кылынган эди. Булардын орду бүт эле мондой эле тыйындар болуп калыптыр. Көптөр сурап алат да, анан алып алышып эле арасында көрбөйсүңбү могул жерлердегилердин 1915-жылкыдагы тыйындар менен коздолгон экен. Эми бул сайма бүгүнкү күндө музейден көрөм, ушул сайманын аты эмне? Буну сайманын аты көптөргө дейт. Көптөргө сайма бул. Эмеге окшоп кете берет, жанагы илмек саймага окшош. Көптөргө дейт буну. Кептакыяга бул жерге жүрөк оюну салышыптыр. Ооба. Жүрөк оюнун көчөтүн салып сайган экен, мунун ичинде аябай сапаттуу ошончо кылымдан бери ичи адрас экен, колго шырылган. Кептакыяңыз абдан жакшы экен. Сиз турмушка чыкканда ушуну кийип чыктыңызбы? Ооба. Мен постоянно 5 жыл, 6 жыл тагынып жүрдүм айланай. Турмушка чыккандан кийин тагынып жүрдүңүз. Жүрдүм. Могу маржан шурулар дагы баардыгы аябай жакшы сакталган экен. Кайнежем мен кызымды турмушка узатып алайын деп алып алып, бербей жүрүп араң колума тийди да. Кайнежелик кылган экен да андай, бергисиз. Кайнежем каза болгондон кийин араң алдым. Эми бул дүрия жоолугуңуз жөнүндө айтып бериңиз. Дүрия жоолук бул да ошол мезгилдеги илгерки өзүнүн комплеги эмеси. Кайненем аябай сактап, бир баламдын эмесиге деп сактаган экен, жакшы. Муну каргыма дейт, эки жагы тең мондой түшөт, көрдүңбү? Ошош. Эми өзүң көр, жанагы эме терс кайык деген ал артынан сайлат, бирок бетине көчөт түшөт. Сиз ушул саймаларды дагы билесиз, Бул саймаларды мен көптөн бери колдонбой жатам, сайсам сайып кетем. Жанагы окуу курстарды азыр мисалы үчүн ушу үйрөнөбүз деген жаштарга, кыз келиндерге ушуну үйрөтсөк, окуу курстарды ачсак буюрса, баардыгын билет экенсиз да. Эми могул жерде Мына жерлерде тигилген да. Тигилген. Сайма сармагын бетине сайма түшүрүп тигилген. Могул жерин карабайсың. Мана. Көрдүңбү? Мына. Бул сайма четиндеги чачыктар, чаян жасалгандар баардыгы колго жасалыптыр. Ал тургай бул элечегиңиздин дагы могу кыргактары да жанагы эмеден пуладан жасалган, ал жибек кылатканчы. Жибектен жасалган экен. Эми бүгүнкү күндө эже ушул мени улуттук кийимдер кайра кийилип келатат. Ооба. Сиз кандай карайсыз? Ушул улуттук кийимдер бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде сакталыш керек? Кандай туура кийилиш керек? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул эми чач кептерди жаштардыкы бул.
Turmушка uzatып жатканда жаш кыздарга кийгизет. Азыр эмеден илгергилер салттар калып эле айланан азыр маңы ошон кемпирлер эле буну кийип алып чыгып жатат. Уят го муну. Уну кийген уят. Жаштардыкы булар. Жаштардыкы керек. Бул чачуучугу. Бизде көлдө мындай башкачараак чачуучтуктар болот. Булар түштүктүн чоңалайдын. Жок, буну менин жаш экенмин билбептирмин, бирөөлөр сураса берип коюптурмун. Негизи моундай парпайган эле. Аны бирөөгө алдандым да эми. Эми айтпай эле коеюн ушул. Жакшы. Булар эми ушул анан улуттук эле биздин өзүн көрүп курман жаткан эненибиздин элечеги эле бизге жакшы. Ошолондой эле кийиш керек. Биздин возрастыбыз ошого жетти. Сага ошон эмелер да ошондой десаңыз, анан өзүн көрүп, азыр жап-жаш эле картайып калган эле кемпирлер моундай чач кеп кийсе эле буякта мен уялам. Бизде уят болот мындайды картаңдар кийсе. Бул кыздардыкы да, турмушка чыгып жаткан кыздарга салат. Атайын атап ошого берет. Демек мындай жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша дагы улуттук кийимдерди туура кийиш керек экен. Бизге улуттук мындай баалуулук колго жасалган, жүндөн жасалган өзүбүздүн буюмдарыбызды урунушубуз керек экен, кыздарга сепке беришибиз керек экен. Мына бүгүнкү күндө ошол биздин максатыбыз элге түшүндүрөлү деген өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз аябай жакшы да. Биздин кыргыз элин дүйнөгө таанытканына ушул улуттук баалуулуктарда бизде чоң завод, фабрикалар болбосо, азыркы заманбап мезгилде ушул нерселерибизге чет өлкөдөн келгендер суктанып атпайбы, ушунун баарын кантип колго жасаган. Бул деле эми чоңалайда көп адамдарда сакталып турабы бүгүнкү күндө же жоголуп кеткен? Сактагандары сакталбай эле калды, жок эле эсепте болуп калды. Азыр өзүң көрүп туруп жанагы эменин чач кептерин, кеп такыянын эмелери бүт эле азыркы эле шуруудан, азыр каяктагы мурдагыдай накталай. Таза нукура жасаган зергерлер дагы кыргызда мындай сейрек болуп атат да, азыркы кезде сейрек буюмдарга кирип калды. Булар эми кайненемдин кайнатам, чоң кайнатабыз бай экен, ушул байлардан калган эме да бул. Кулак кылып, аларды жака орус басып алып, антип мынткен мезгилде көп эле дүйнөлөрүнү чуңкур казып, ошого көмүп үстүнө күлдү төгө беришип, көпчүлүк күйүп калды. Жердин астынан бат ысык тартат турбайбы? Көп бурап ошол жерде жамбылары да кайсы жерде кайдан. Камчалаган алтын, күмүштөрдү. Ошондой жерге түшүп калганмын. Сиңдем мен өзүм. Жакшы. Ошондо сиздин эмне кайын журтуңуз бай байлар эле билетугундар экен да чоңалайда, Эми биринчи эле Кыргызстандын бардыгы барып келди, бирөөнүн кыдырып бүттүм ошол жерден турар. Анан 2003-жылы Венгерияга барып, ошол жакта бир ай ошолорго тренинг болуп өтүп, ошол жакта жүрдүм. Кудайга шүгүр окуттум. Күч кубат болуп, ошолорго үйрөтүп, өзүмдүн үйрөткөнүмө да ушунчалык ыраазы болуп, сүйүнүп, ушундай көрөм деп ойлобойт элем. Бу да Алланын тагдыры экен. Ошол жака жөнөттү, Кудайымдын буйругу болуп, ошончо элди көрүп келдим, айланайын. Эмелердин, венгерлердин эркектигине кажарын үйрөтүп келдим. Анан бир да эме кылышпайт экен анда. Мен башка нерсени көрүп келейин десең да кой, жок, сиз үйрөтүңүз, жылбаңыз деп. Аябай эме кылды. Венгерлерден 2 бала үйрөндү, кажары сокконду. Үйрөндү. Мен астына кажары менен 200-дүгө бардым эле. 200-дүн үйрөнүлмады, кажарын үйрөнүштү бар эле. Эми өзүм көрүп Санта-Фе Американын немелерине барып келдим. Иш кылып мусулман өлкөнүн баарына эле бардым. Кыргызстанда ушул буюмдар жакшы бааланбай атат деп ойлойсузбу? Бааланбайт. Баарыбыз эле билебиз дейт, билгени менен эчтеке кыла албайт. Анан анча-мунчалары өзүн көрүп Кытайдын эле немелерин алып алып, өздөрүнүн мынакей биз мындай кылдык деп төлкө эле термени эле билет. Эми термени билгенден кийин баарын үйрөтүш керек. Бирок Кытайдын синтетика жибинен кылышат аны дагы. Мен синтетика эме колдонбойм Кытайдын жибине. Төлкө Ирандык мен деле жүн жипти колдонот элем. Анан жанагы боз үй боюнча эме кылганым үчүн сиз беркиндей эле жиптен кылып бербейсизби? Күйө жеп коет экен, кийизге кошулуп,
эмгегиңизди айма өткөн биздин да кыйналып жатып тапкан акчаларыбыз бүт эле күйө жеп коюп жатат деген үчүн анан бул эмеге өттүм да. Ирандан жибим менен анан Иран токтоп калганда азыр эми түрктүн жибимин алып деп атам. Эми Кытайдын жибин вообще эле жолотпоймун айланайын. Эл албай коет. Бирок ошол жүн буюмдарды кылым бою эле кийиздерди, боз үйлөрдү куртка жегизбей, ушул өрмөктөрдү куртка жегизбей эле 100 жылдан деле көп жылдап энелер сактап урунуп келген да. Бүгүн ошол буюмдар, жүн буюмдардын баасы өтө бийик болуп атпайбы? Өтө бийик болгон, мунун жасалышы да кыйын эми. Жок жерден бар кылып жасалып жатат бул. Эмгек кылып, канча эмгек талап кылат. Анан илгергиде эрменге көп кайнатпайт. Боекко да эрмен кошуп кайнатса, ошону эле суусуга эле боесо, такыр эле түшпөйт айланайын. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Айтайт каналынын жардамы менен сиздерге улуттун баалуулугу, кол өнөрчүлүк, анын ичиндеги өрмөкчүлүк, терме, кажар ыкмаларын мыкты өздөштүргөн уус чебер Топчубаева Монус эженин чыгармачылыгы менен тааныштырууга аракет кылдык. Мындан ары Айтайт каналынан улуттук баалуулуктар, мурастар жөнүндө эң керектүү маалыматтарды берип турабыз. Айтайт каналына жазылыңыздар, кызыктуу маалыматтарды пайдаланып, жергиликтүү чеберлердин чыгармачылыгын колдоңуздар.